Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардыгы ачык, коомчулук көрдү, түз эфирде болду, түз ободо. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Мына коомчулукта түшүнүш керек. Кыргызда карга карганын көзүн чукубайт деген сөз бар. Бирок мыйзам алдында, мыйзамдуулук үчүн бүт бардыгыбыз биз туура мамиле жасашыбыз керек. Ал депутатпы, министрби, акимби, же карапайым дыйкан фермерби. Анан коомчулукта ушундай сөз болуп атат. Парламент ушундай көрүнүштөрдөн улам парламенттин таасири, кубаты, орду төмөндөп кетти. Укук коргоо органдары каалаган учурда ушундай депутаттарга кылмыш ишин козгоп алып кетип атат деп. Бул туура эмес. Кылмыш жасаган депутат болобу, ким болбосун, биз мына ушундай ачык колдошубуз керек. Себеп дегенде бардыгы мыйзам алдында бирдей. Ушундай сөздөрдү айткандан этият болойлу. Анан бири-бирибизге болушуп, алдын ала мындай сабырдуулук кылбай, өйдө төмөн сөздөрдү парламенттин аброюна сүйлөгөндөн этият болсок, урматтуу депутаттар. Биз да тазаланышыбыз керек. Коом тазаланууну биз кылып атабызбы? Биз жогорку кеңеш өзүбүз тазаланышыбыз керек. Биздин арабызда таза депутаттар отуруш керек. Андыктан кийинки шайлоолордо да эл журт шайлоочулар ушул маселени эске алыш керек, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн биз кылмыштуулук менен күрөшүү, жоопкерчиликтин алдында биз бардыгыбыз колдошубуз керек.